эме Исхак Айтбаевич, канча эгерде биздин сүрөө чыкса ошо канча биздин мамлекетибиздин канча жерин мындай жаап алат да? Сиз эми иштеп кеткенсиз ал жердечи. Урматтуу депутаттар, мындай да, бизге 1 миллион 200 миң тонна керектелет да, жылыначы. Ал жерде Кыргызнефтегаз болгону 140 миң тонна гана өндүрөт мунайды. Бул мындай 10%тен бир аз эле ашкан көрсөткүч да. Эми 10% эле бул жок дегенде бир областтын жарымы болсо да керектөөсүн жаба турган маселе да. Анан кийин мына контрабанда боюнча көп суроолор берилип атат, көп мындай түшүнбөстүктөр болуп атат. Биз какшап эле келатабыз мына 7-8 жылдан бери элечи. Бул контрабанда эмес, негизи термин туура эмес да. Бул реэкспорт. Салыктар ошол сиздер айткандай 20дан ашык заправканын бардыгы как положено төлөп келген салыктарынчы. Салыгын төлөйт. Бул контрабанда эмес. Бул биз пошлинасы жок Россиядан алып келген ГСМди бул жерден таможенный очистка жасап, салыгын төлөп, НДСин төлөп, как положено через пистолет сатылып атат тажиктерге. Эми бул жерде биз ушундай жол менен мамлекеттик казынаны толтургандан көрө толтурбай эле коюшубуз керек да, бир патриоттук сезимди ойготуп, таптакыр эле ушу реэкспортту мына жапкыла деп эле какшап келатпайбызбы мына 7-8 жылдан бери. Биз эмнен конкреттүү сунуш бергенбиз. Келгиле, Баткен областында канча автоунаа бар экенин бардыгына белгилүү, статистика бар. Калктын саны белгилүү. Нормировать этип эле мына заправкага сага ушунча эле тонна бир айга деп бир кадам жайдын тегерегинде эле пост коюп эле, нар жагына барбай эле ушу пост коюп эле мына бул заправкага мына бир айылга арка айылына 23 заправка бул өтө көп да. 1-2 заправкасын калтырып, калгандарына мына бул заправкага сага 5 тонна, сага 10 тонна деп бир айга жете турган, биздин кыргыз жарандарына жете турган объемду өткөзүп, калгандарын өткөрбөй кое турган бул өкмөттүн эрки да. Причем здесь салык же экономика, министр экономика чече албайт. Мисал үчүн мындай бир өкмөт башчысынын эрки болсо, кадам жайда башка жол жок да. Кадам жайга бир посту коюп, мисал үчүн мына заправка Сүлүктүү шаарын камсыз кыла турган бул заправканын нормасы 5 тонна. Лейлек районунун мына заправкаларынын нормасы бир айга түгөндүү капа болбогула. Тажиктерге сатып бердиңерби? Анда ач жат кылганда 29 күн деп жарыя кылып коюш керек. Бүттү, ушу менен эле чечиле турган маселени ушул саткындардын, чыккынчылардын кызыкчылыгынан аттай албай эле келетабыз да. Муну ачык эле айтыш керек да. Мындан ары да кантип айтышыбыз керек эми. Биз комитеттин 10го жакын чечимин чыгарганбыз. Жогорку кеңештин 3 токтомун кабыл алып бергенбиз. 19-жылы, 20-жылы бирөөсүн да уруп да койгон жок да, мисал үчүн. Өкмөт. Азыр эми азыр мына просто мындай түшүнбөчүлүк болбош керек да. Болду эми дагы канча жараныбыз каза болуш керек, дагы канча биздин мындай өзүнүн өтүгүн менен биздин тебелеп артыш керек, качан биздин намысыбыз ойгонот. Мына туура айтып атат мына соцсеттерде. Келгиле анда, эгерде өкмөт жасай албайбы, эл өзүбүз чыгып эле барып туруп буушубуз керек болуп калды, башка эмне кылышыбыз керек да. Керек деген жол-жолдорун кылып атабыз. Мамлекеттин жетекчилиги Кыргызстандын бюджетин эл толуктайт да. Ошол Кыргызстандагы коррупционерлер коррупцияга батып, анан кийин көзүн май басып, бүт шайлоолорду өткөрүп, элди тополоң кылып, көчөгө алып чыгырып атышат. Ошол мамлекетке салык түшпөгөн үчүн мамлекеттин жетекчилиги ар жактан бюджетти толтурабыз деп, ар нерсени курабыз деп кыйналып атат азыр. Казино салабыз деп көрүп атат, башка деп атат. Ошол силерге окшогон чиновниктердин көзүн жумуп отурганынан. Эгер силер ошол мамлекеттеги коррупционерлерди токтотсоңор, салыктагы башкага кечеги статистика боюнча биздин эл эле топтоп коймок бюджетибизди. Кандай дейсиз? Мен сизге кошула албайм, биринчиден. Мен эмнеге кошула албайсыз? Мамлекеттин бюджетин эл толтурат да, туурабы? Түшүндүм мен, могу 1,5 жыл акыркы салыштырбай эле. Мен суроома жооп бериңчи. Учурда Баткен аркылуу Тажикстанга кайрадан бензин ташыган коррупционерлер көбөйдү. Бул боюнча эмнени айтасыз? Баткен боюнча мисалы 26 автозаправочный станция бар экен эле ошол жерде, азыр бардыгы иштебейт. Булардын интернетте катар төөлөргө окшоп ээрчишип алып кече кетип атты. Тажикстан Баткендин элдери айтып атат, ушуну токтоткула деп. Бул жакта биздин төрагабыз дагы алдыңкы жылдары айтып жүргөн. Туурабы?
Исхак Айтбаевич постоянно айтат. Депутаттар айтып атат, ушул Тажикстанга өтүп атканды токтотуп тургула. Мен да сизге толугу менен кошулам. Салык инспекциясы тарабынан бардыгын жасадык. Эми укук коргоо органдары ошол төөгө окшоп элчи өтүп аткан КАМАЗдар канча салык төлөп атат азыр Кыргызстанга? Билесизби? Салык инспекциясынын орун басары жооп берип койсун ошол ар бир немеси боюнча. Саламатсызбы, салык кызматы төрагасынын орун басары Адилет Дубанаев. Шайлыбек Карбекович, мурунку биз сүйлөшкөн менен арка боюнча карап чыктык. 26 автозаправочный станция бар экен. Бир эле айылда, бир эле аркада. Анын 14-үндө автоматизированный система управления коюлуп тур, биз талап койгон. Ал талапка туура келбегендердин баары жабылган да, калган заправкалар. Бирок азыркы убакта биз алган информация боюнча 26 заправканын 21-и күйүп кеткен. Калган 5 заправка иштебей турат экен. Бул бүгүнкү күнгө 4 айдын ичинде иштеген 14 заправка 7500. Кыскача жооп бериңчи. Тажикстанга бензин ташыйган токтолобу, токтолбой турабы азыр учурда? Салык кызматынын документтери менен бул барган бензовоздун баары заправкага бараткан да, документтер. Ооба же жок деп койсоңуз, бүгүн Тажикстанга бензин өтүп атабы, өтпөйт абы? Шайлыбек Карбекович, 3-чү өлкөгө контрабанданын салык кызматы карабайт да. Билбейт экенсиз, Бажы кызматы карайт контрабандан. Ошол ташып аткандар кимдер экен азыр? Кыргызстан өкүлдөрү же Афганистандан келип атышабы? Внутреннее перемещение бензовозов в рамках страны. Кимдер ошол ээлери? Ээлери көп фирмалар, биздин фирмалар, мисалы сиздин коллегаларыңыз деп койбойсузбу ачык эле? Мен сунушумда сиздерге качан Кыргызстанда салыкты мындай прозрачный төктүрүп, анан кийин иштесек, адилеттүү салык төгүү болсо мамлекет өнүгөт. Анан мына система Россиядан алып келип аткан коллегаларыбыз туура айтат. Бул ички инвесторлорго, биздин ишкерлерибизге пайдасын берсе, биз колдоп беришибиз керек. Албетте мен ойлойм пайдасын берет. Бул система андан тышкары эгерде мына салык системасы боюнча кандайдыр бир сунуштарыңыздар боло турган болсо, азыр президенттин баягы өткөндө посланиясында да айтып кетти, жаңы салык кодексинин редакциясы. Азыркы күндө бизден чыккан чийки нефть, сырой нефть менен чийки заттар, нефтепродуктылар сыртка ташылып кетүүсүнө запрет коюлган, экспортко толук мындай кетпесин депчи. Бирок болуп атат. Эми болсо, бул баягы мыйзамсыз түрдө болуп аткандыр, бирок мурда мисалы биз андай запрет жогунда ар бирин текшерип анан бул мыйзамдуу кетип атабы, кандай кетип атат десе, азыркы күндө толугу менен запрет коюлгандагы любой чыгарып кетем дегени ачык эле көрүнүп калат да, бул мыйзамсыз көрүнүш экенин өкмөт тиешелүү чечимди кабыл алды. Ушуга өкмөт тараптанчы мындай ушуга жол бергендерди же болбосо ушу менен келечекте Кыргызстандын экономикасына бир залакасын тийгизем дегендерге бир мыйзам алып келсеңиздер өкмөт тараптан катуу чара көрүү маселеси боюнча. Эгерде мына бизден ошол эле Россиядан, Казакстандан бензин соляркалар кирип аткат, бирок аны биз түздөн түз Кыргызстанда колдонбой, Тажикстанга же болбосо башка кошуна өлкөлөргө биз аркылуу кетип аткандан кийин бул жерде дагы бизге келип аткан мамлекеттен ортосунда чоң бир жаңжалда болуп калышы мүмкүн да, бизде колдонулбай, биз аркылуу башка жака өтүп кетип атканда. Ошондуктан бензиндин баасынын кымбаттап атканы дагы ушул нерседен болуп атат. Ушул тараптарды карасаңыздар жакшыракчы. Ошо, рахмат. Сунуш катары. Макул. Рахмат, урматтуу депутаттар. Мына өкмөттүн жоопторун уктуңуздар да. Эми айтпайын десе айттырышат да. Мына чийки мунай зат боюнча абдан көйгөйлүү маселени көтөрдүңүздөр, бирок өкмөт туура эмес маалымат берип атат. Кандай алар жыргаганынан сыртка алып чыгып аткан жери жок да. Туура бөгөт коюш керек, бөгөт коебуз деп атат. Бөгөт койгондон кийин эмне кылат? Алар эмне кылат? Жерге төгөбү.
бөгөт коярдан мурда мына миллиардтаган салыктарды төгүп аткан жунданы текшере берип жаптырышты буга чейин. Иштетип коюп анан кийин бөгөт коюш керек да. Аз мынакей жабабыз деп атасыңар. Алар жыргагандан экспорт кылып аткан жери жок. Алар деле каалайт ушул биздин Кыргызстандан чыккан мунайды кыргыз эли пайдаланса экен деп. А бирок единственный более-менее эл аралык нормаларга жооп берген, технический параметрлерге жооп берген Жунда заводун текшерүүдөн башы чыкпай койбоду. Баса калып жатып алдыңар го 5 жыл. Акыры жабылды, мына өлүп кеткиле деп. Азыр эмне кылыш керек Кыргыз-нефтегазында? Экспортко чыгарганга болбосо, анда жерге төксүн, анда жерге төгүлүп ошентип ысырап кыла берели анда. Эч бир мындай последовательный эме жок да өкмөттөчү, бир логический цепочка жок. Биздин экономикабызга только каршы кадам бардыгы. А иштеп атат, аны эмне, мисалы үчүн, ал миллионник завод ал. Миллион тоннага расчет болгон. Жунда убагында. Аны ар кимиңер ар жактан сай бергендин ордуна ошол 92-95 бензин чыга турган мындай реновацияларды милдеттендире турган бир токтомдор менен регулирование кылыш керек эле. Финполу кетсе, счетный палатасы басат, счетный палатасы келсе, МВДсы келип басат, налоговый чыкпайт, ошол жерде жашайт, мисалы үчүн жылдап. Акыры жаптыңар мынакей. Жаманбы, жакшыбы, ошол Кыргыз-нефтегазынын мунайын сатып алып аткан нак акчага. Ошо менен тиричилик кылып атышкан. Биздин жападан жалгыз атамекендик ошо мунай өндүрүүчү ишканабыз. Азыр эмне болду? Эми экспорттогу бөгөттү коюш керек туура. А бирок каяка алып бараталар? Эмне кылыш керек алар? Айтыңыздарчы, жообун. Бүгүнкү Жалал Абадтагы НПЗ, Кыргыз-нефтегазынын НПЗси бул 60-жылкы Грецияда утилизацияга жөнөтүлгөн заводду убагында шылуундар, канадалык шылуундар утилизациядагы мусордагы заводду алып келип туруп бул жерге коюшкан Жалал Абадка. $29 миллион капитализацияны көрсөтүп. Анын сапаты 76 бензин дагы эмес, 63 бензин. Аны куюп болбойт, аны билет Жалал Абадтыктар жакшы. Дизелинин сапаты өтө начар. Ал заводдон чыккан продукцияны колдонуп болбойт. Единственный мазутту гана жакса болот, болду. Же завод куруп бергиле да анда өкмөт. Макул Жунда жакпайбы? Кыргыз-нефтегазга салып бергиле, же шарт түзүп бергиле, өздөрү салып алат ошондой. Эчтеке кылбай атасыңар да өкмөт. Анын тейлеген экономика министрлиги өкмөттү ушул экономика маселелерин караган. Просто чыдабайсыңар, силердин жообуңарды угуп азыр. Хорошо, Жунданы же иштеткиле, Жунда жакпайбы, өзүңөр куруп бергиле. Курбайбы, Кыргыз-нефтегазга шарт коюп бергиле. Салыктан бошотуп бергиле, курсун өздөрү ошондой заводду. Куруп коет, 1-2 айда эле куруп коет керек болсо. Жообуңуздун кереги деле жок негизичи. Рахмат. Эме, Исак Айтбаевич. Да, Тазбек. Азыр жакшы маселени көтөрүп кеттиңиз да, Исак Айтбаевич. Чындыгында сиз буга чейин ал жерде иштегенсиз, ал жерде билесиз канчалык биздин продукциясын чыга турганын. Бирок өкмөт чындыгында мына Кара Балтадагы кайра иштетүүчү заводду Жунданы бүгүнкү күнү акыбалы кандай азыр? Сиздер эми сизден түздүнө-түз сиздерге тиешелүү экономика министрине. Азыркы күндө токтоп турат, иштебей атат. Исак Айтбаевич туура айтты. Ал жерде бир болбогон бир 160 миллион сомдук бир салыктык баягы пикир келишпестик, салыктык спорлордун аркасынан баягы мурдагы Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями барып кылмыш иш козгоп, ошонун аркасынан соттук иш болуп жүрүп жабылып калганда биз аны бир нече жолу көтөрдүк. Совет Безопасностыга чейин дагы алып чыгайлы дедик. Бул болбогон нерсе. Биз инвесторлорду, ушундай ишканаларды колдошубуз керек. Салыктык спор болсо аны мындай отдельный карай бергиле дагы, тиги заводду иштете бергиле деген немени да эми буга чейин баягы укук коргоо органдарынын өзүнүн мыйзамдары менен колдонуп келип, биздин күч жеткен жок. Бирок азыркы күндө премьер-министр ошо өзүнүн жеке көзөмөлүнө алып, өткөндө энергетика министрлиги менен биздин министрликке тапшырма берди, ишке киргизгиле деп. Бир шарты болуп атат, ошол баягы технический потерянын нормативин коюп, ошо нормативин утверждать этип бергиле деп, ал уже даяр болуп калды. Буюрса ишке кириш. Негизи мен сиздерге мындай эми протоколдук ушул жерде тапшырма дагы берет элек да. Ошо Жунданы кайра ишке киргизиш керек.
Раз биз мына сырой нефтини запрет кылдык, башка кошуна өлкөлөргө чыгарбоо маселени. Исхак Айтбаевич туура айтат, мына ошону чыккан сыройну ошол жерден иштетүүнү кайра караш керек. Бүгүнкү күнү тез арада ушул нерсени коюш керек. Эми ал буга чейин жабылганын себеби барыңыздар эле баардыгы эле билет, ошол жердеги эле кыргыз ошо нефти газ жактагы болуп жүргөн буга чейинки коррупционерлердин тиешеси бар. Буга чейинки премьер-министрби, буга чейинки же бийликпи, бул саясий чечим менен гана жабылган бул завод. Баарыбыз билебиз. Мына бүгүнкү күнү биздин экономикабызга абадай керек болуп аткан завод. Мына ушуну кайрадан иштетиш керек. Сиздер сунуш бериңиздер. Палатага алып чыгыңыздар, депутаттар колдоп бере тургандай. Мына ушул заводду бүгүнкү күнү биз ишке койбосок, bundan нарыдагы мына күндөн күнгө доллар канчалык кымбаттаган сайын нефти, биздин эле ошо бензин, дизель кымбаттап атат. Мына ушуларга жок дегенде өзүбүздүн негизи ушу бүгүнкү күнү өтө бир курч нерсе болуп турат. Исхак Айтбаевич, негизи мына комитеттен дагы бир өкмөткө протоколдук бир мына ушу тапшырма бериш керек бул маселеничи. Берип туруп, бүгүн эгерде өкмөт чечим чыгарбаса, чындыгында эл ошо жерге пост курат, бардыгын өздөрү көзөмөлгө алышат. Укпаса, ошо бензовозу менен баарын өрттөгөнгө да даяр болуп турат да. Чынбы? Ошон үчүн өкмөт. Мен сөзүңүздү бөлүп коеюн. Бизде комитетте ушул маселени кайра айтып атканда, мына стенограмма бар, Кудайга шүгүр. Видео запистер тарыхый үчүн бар. Баягы Мадумаров Акрам деген вице-премьерибиз бар эмес беле? Ушул киши ушул залда бардыгыбыздын көзүбүзгө тике карап айткан. Биз посту орноттук. Сиздер айткан ушу Айдаркендин тегерегиндеби же Кадамжайдын бир жеринде биздин сиздердин комитетиңиздердин чечимине ылайык биз ошо посту орноттук. Бүгүндөн баштап токтоду деп бизге далай жолу ушул жерде ошондой докладдар болгон да. Мына азыр мынакей коллегалар, мына баарыбыз эле көрүп атпайбызбы? Сиздер айткандай баягы төөдөй болуп, узун чубалып дагы эле кетип атат. Бизде бир мындай бардык нерсенин чеги болот да. Мен ойлойм, чеги, канча түшкөн кезде деле миллиард түшсө деле биз өткөрбөшүбүз керек да. Кыйраткан салык деле жок. Эми аны салык инспекциясы айталат. Миллиард түшсө деле биз өткөрбөшүбүз керек да. Ал жерде салык жок, ал жерде мына ошо ким ташып аткан адамдарга ошолор. Салык мындай да, урматтуу коллегалар. Бул бензин Россиядан келет, Кыргызстанга келген. Растаможка кылганда мына Бишкекте эле мына станцияларда растаможка болуп НДС төлөнөт. Каалайбызбы, каалабайбызбы? Ал төлөнөт. Болгону ошол очищен, таможенный очисткадан өтүп реэкспорт болуп кетип атат да. Ушул эле бул жерден маселе. Эми кабыл алса калып берели, 11-чи жолу да кабыл алып берели эгерде бирдекени өзгөртсө. Исхак Айтбаевич, мына ушул жерден ушу жунда боюнча дагы биз бир чечим кылып кабыл алып бере алабызбы? Заводду кайра иштетүү маселеси боюнча көтөрүп. Мен ушуну мындай бир сунуш кылат элем да. Кандай дейсиз ушуга бир протокол? Биз эми кезектеги жолу дагы биз рекомендация катарында жунда маселесин баягы ал эми Финпол жоюлду да. Эми мына сиз туура айттыңыз, бул саясий эле кадам болгон. Ал жерде баягы сфера влияниен бөлө алыша албай эле ким ал госкомпания жун. Ошону келише албай эле жабылып калган да. Госкомпания менен андай иштер өтпөйт. Буну иштетиш керек. Бардык эмелерин отзывать этип, ал сотту өкмөт артка кайтарып алыш керек. Финпол жоюлду деген негиз мененчи 160 миң алар принципиально төлөбөйбүз деп атат да. Биз жебеген самса үчүн эмнеге төлөшүбүз керек деген эле позицияда турат. Алар чарчашты чындап элечи. Тигиге төлөйт, буга төлөйт. Ал госкомпания андай иштерди кыла албайт да. Рахмат. Ошондуктан мына бүгүнкү күнү ушу чечимге бир протоколдук тапшырма берели, өкмөткө да чечим чыгарып берели. Кайра иштетүү заводду ошо жыңгону биз кайра иштетип, ошолордун буга чейинки козголгон иштерин жабуу маселеси боюнча. Бүгүн бизге абадай керек. Мына биздин өзүбүздүн кыргыз нефти газыбызда чыккан чийки заттарды ошол жерден иштетип, жок дегенде бир областыбызды жаап берип турса деле бул чоң иш да биз үчүнчү.
экономикага бир топ бир кыйла жакшы нерселерди пайдасын алып келет да, мына ушу менен заниматься этели. Мына биздин элдерибизди иш менен камсыздык кылалы. Эгерде биз өзүбүздө турган заводду иштетпей, ушундай жаап иштетпей турсак, бизге башка чет өлкөдөн кайсы инвестор келмегиле? Даяр турган завод иштетпесек. Рахмат, урматтуу депутаттар. Күн тартибинен биз бир аз чыгып кеттик. Акыркы сөз бул маселе боюнча Айбек Жапарович десин. Рахмат, урматтуу ага. Менде бир суроо бар да. Азыркы күндө Баткенде заправкалардын 25 заправкадан 21 күйүп кетти. 4 иштеп турат, 4 заправка. Бирөөдө иштебей эле турат. 26 тең иштебей эле. 26-нын 21 күйүп кетти, 5-өө күйбөгөндөр иштебей эле. Бир да заправка иштебей турат, туурабы Баткенде? Ооба. Ондо бир да заправка иштебесе, азыркы жолдогу мен коллегам айткандай. Баткенде аркада кечиресиз, аркада. Иә. Арканын өзүндө. Ошол бензиндер Тажикстанга кетип баратат азыр ушул күндө, туурабы? Баткенден өтүп аткан азыркы күндөгү бензиндин баардыгы ошо Тажикстанга өтүп кетат азыр, туурабы? Ошол күндө. Айбек Жапарович, баягы айтып кеттим, өкмөттүн тиешелүү токтому бар, ал чет мамлекетке чыкканга азыр тыюу салынган, өткөзө алышпайт. Мен мындай айтып кеткен да, бул жердечи эми ар бир атуулдун өзү мындай патриоттук сезим болуш керек да. Ушунча болгон окуядан кийин Исхак Айтбаевич айткандай миллиард түшсө дагы, бир бөлө миллиард түшсө дагы аны токтотушубуз керек да. Өкмөт силер ушуга чара көргүлө. Биз да комитеттин чечимин чыгаралы, берели, сунуштайлы. Если ушул аткарылбай турган болсо, анда элге коюп берели. Эл өзү жакшылык тосуп алат. Рахмат.